Алар ошол жерлерден ажырай турган болуп атат. Эртесине тополоң башталат. Көрөсүңөр. Маалымат жеткен эмес. Аптада министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө токтому дыйкан фермерлер арасында талкуу жаратты. Теманы улай: Сузактын Ырыс айыл өкмөтүндө 660 гектар мамлекеттик фондунун жери бар. Жергиликтүү бийлик аларды 270ке жакын адамга ижарага берген. Жылына мындан айыл өкмөттүн казынасына 5 миллион сом каражат түшөт экен. Жергиликтүү бийлик ижара мөөнөтү бүткөн гана фонддун жерлеринин 75%-ын айыл чарба министрлигине өткөрүп берүүдө. 3-5 жылдык мөөнөткө алган дыйкандардын жери убактысы бүткөнчө пайдаланылат. Аукцион аркылуу алган 5 жылдык, 7 жылдык мөөнөткө. Булардын мөөнөтү бүткөндөр да бар. Мөөнөтү бүткөндөрдү азыр биз торукка койгон жокпуз. Элдердин пикирлери биз өзүбүз иштетип келгенбиз. Эгер фермердик чарба башка болсо, бизде аны үчүн бизде техника болуш керек. Айыл өкмөтүнүн базасында өзүнчө жана илгерки колхоз багындай МТС уюштурулуш керек. Андай мүмкүнчүлүктөр жок бизде. Ошон үчүн элдер өзүбүзгө эле берсеңер, өзүбүз эле иштетип, өзүбүз ижарага алып пайдалансак деген өздөрүнүн ойлорун айтып атышат. Ушул сыяктуу аймактарда мамлекеттик фондунун жерлерин өткөрүп берүү жараяндары жүрүүдө. Министрлер кабинети 309-токтому менен айыл чарба министрлигине алынган жерди ар бир райондо түзүлгөн комиссия аркылуу айыл чарба кооперативдерине, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларына берилет. Фонддун жерлеринен бошогон гана жерди. Ушул жер жакшы угуп алсынчы биздин дыйкандар, мекендештерибиз. 10 000 гектар жердин ичинде 500 гектар бошосо быйыл, ижара мезгили бүтүп, ошол 500 гектардын эле 75% жөнүндө сөз болот. Ошондо дагы эгерде ошол асыл тукум чарбаларга, үрөн чарбага же болбосо жанакындай катмардагы колхозго кереги жок болсо, биз аны келишим менен кайра айыл өкмөтүнө өткөзүп беребиз деп атабыз. Он остановит эрозионные процессы. Это все слова. Нет, не слова. Ну, позвольте. Сколько рабочих мест создаться? Кайсы экономический эффект алып келет? Талкуу жараткан токтом жогорку кеңештин айрым депутаттарынын сынына да кабылды. Комитеттин жыйынында токтомго каршы болгон депутаттар аны жокко чыгарууну сунуштады. Айтымдарында бул токтом конституцияга каршы келет. Ошол эле учурда муну дыйкан фермерлерге болгон чыккынчылык катары баалашат. Вот она абсолютно антинародная, она абсолютно антиконституционная. Муну эме, Нурлан Тургунбекович, по-хорошему өзүңөр эле отзывать этип алгыла. Эгер муну эме кылып туруп, эптеп-септеп, бардыгын уговаривать этип туруп, эгер өткөрүп ала турган болсоңор, эртесине тополоң башталат. Көрөсүңөр. Мына 309 ушул эки измененияны эле киргизгенде вот этот полную МСГ күчүгө кирет, 309. А 309 вообще антинародное постановление правительства. Депутаттын суроосуна айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерипов жооп берди. Ал токтом асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү, экономикалык ар тараптуу ишканаларды колдоо, башкысы ар бир гектар жер жарандар үчүн Кыргызстан экономикасын өнүктүрүү багытында иштелип чыкканын билдирди. Ал ишканалар ушул асылдуулугу төмөн жайыттарды именно алар кадимкиле конкурс аркылуу жалпы тартипте катыша алышат. Темхоз, племхоздор так алар гана ушул жерлерди ала алат деген ал туура эмес. Себеп дегенде анын укуктук багыты башка, а бул мыйзамдын укуктук багыты башка. Ошондуктан жалпы биздин жарандар, жалпы биздин дыйкан фермерлер ушул жерлерди алып иштетүүгө толук укугу бар. Министрлик фонддун жерлерин 3 жыл мурун түзүлгөн кооперативдерге гана берет. Өкмөттүн бул токтому дыйкан фермерлерге шарт түзүүгө багытталганын адистер айтышат. Болгону гектарлап жер ээлеп алган адамдар ызы-чуу салып жатышат, дейт. Айыл чарба министрлиги дыйкандардын кооптонуусуна негиз жок экенин айтууда. Биздин аракетибиз бүгүнкү күндө ушул токтом аркылуу үрөнчүлүк чарбаларга жерин күчтөп берип, биздин ар бир дыйканга сапаттуу үрөн өндүрүп берели деп аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө жанакыл фонддун жерлерин кимдер пайдаланып атат? Кимдерге кызык бүгүнкүдөй ызы-чуу чыгарыш? 50 гектар, 100 гектар, 300 гектар алып жүргөн биздин мекендештер аренда акысын 500 сом, 1,5 миң сомго чейин төлөп, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн пайдалангандарга бүгүн коркунуч пайда болду. Алар ошол жерлерден ажырай турган болуп атат. Ал жерлер үрөнчүлүк чарбага барат.
Үрөнчүлүк чарба үрөн өндүргөндө ошол үрөн аркылуу ошол жерден ар бир дыйкан пайда табат. Жер алгач 5 жылга берилет. Эгер ишмердүүлүгү талапка жооп берсе, ижара келишими 20 жылга узартылат. Эгер кайсы бир райондо үрөнчүлүк же асыл тукум чарбалары жок болсо, Айыл чарба министрлигине өткөн мамлекеттик фонддун жери кайра айыл өкмөткө ижара менен кайтарылып берилет. Муну жеке кызыкчылыгына пайдаланган ишкерлер саясат кылып, нааразычылык туудурууда дейт адистер. Токтому маңызы туура, максаты деле туура. Бирок ошонун иш жүзүнө ашыруу системасын, кандай кылып иш жүзүнө ашырыш иш чараларын менимче Айыл чарба министрлиги өзүнүн деңгээлиндеги амалга жете албады. Ошол жерлерди сарамжалдуу, эффектүүлүү колдонуш үчүн сөзсүз ирилештиришибиз керек. Бир гектар жерди карап отура албайбыз да. Анан баардыгыбыз эле ошо 1 гектарга байланбайбыз да. Мен телевизордон, интернеттерден көрүп калган чыгып сүйлөп аткандар түндүктө көбүрөөк чыгып атат да. Ошолорго маалымат жеткен эмес. Чарбакерлер бүгүнкү токтомго каршы чыгып атат да. Алар түшүнгөн жок да. Сен эртең кооперативге мүчө болуп кирсе, ошо алган жериңен 2 барабар көбүрөөк аласың. Мамлекеттик фондунун жерлери 2007 жылы өкмөттүн токтому менен айыл өкмөттөрдүн пайдалануусуна берилген. Ушул тапта өлкө аймагында 276 000 гектардан ашык фонддун жери бар. Учурда 450 000ден ашык дыйкан чарбалардын 15% гана сапаттуу үрөн даярдайт. Өкмөттүн максаты майда дыйкан чарбаларын ирилештирип, үрөнчүлүк жана мал чарбачылыгын жакшыртуу болууда. Быйыл дыйкандар менен өкмөт ортосундагы буга чейинки ажырымда бүтөлө баштады. Кыргызстандын жаңы тарыхында республикалык казынадан 26 миллиард сом айыл чарба багытын колдоого бөлүндү. Мындан сырткары дыйкан фермерлерге насыялар 6% менен бериле баштады. Өлкө башы дыйкандарды колдоого алып, ушул жылдан тартып сугат жер, кайрак жер, жайыт жана чөп чабыш жерлерге салык төлөөдөн бошотту. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Атайын жумалык үчүн.